Менин атым Момокоев Нарымбек болот. Мен 10 Д классына келем, 45 мектепте окуйм. Кичинек кезинде милиция болгонду кыялданат элем. Бирок азыр оюмда медицина жакка же мугалимдик жакка тапшырсам деп ойлоп атам. Менин атым Мирбек Кызажар, 51 мектептен келдим. Ушу окуу жайды карайын деп келген болчумун. Ушул жактан может будущий профессиямды тапшырып калам. Ушул университетке поступать этейин деген. Программист мен кетем го дейм. Я пришел с пригородной общеобразовательной средней школы. Факультет рассматриваю КЕФ, потому что хотел бы получить образование за рубежом, потому что это очень хороший опыт, и для того, чтобы расширить кругозор, мне кажется, обязательно нужно побывать за границей хотя бы год или 2. 29 апрель Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети абитуриенттерди кабыл алуу үчүн ачык эшик аттуу иш-чарасын өткөздү. Ачык эшикке Борбор калаанын мектеп бүтүрүүчүлөрү жана жетекчилери катышты. Конокторду окуу жайдын ректору жана студенттери тосуп алып, окуу жай тууралуу маалымат беришти. Сиздердин азыркы учурдагы эң негизги максатыңар мектепти ийгиликтүү бүтүрүү, жалпы республикалык тестти жакшы деңгээлде тапшырып, анан университеттерге, окуу жайларга келечектеги өзүңөр тандаган окуу адистиктерге жол баштоо максаты турат. Ушул жолуңуздар ачык жана ийгиликтүү болсун. Биздин университеттин студенттери жана окутуучулук курамдар, жаштар комитети сиздерге өзүбүздүн сунуштаган программаны дагы уланта бермекчи. Мен сиздерге ыраазычылык айтып, биздин университетке эшигибиз ачык деп чакырам. Университеттин окутуучулары жана студенттери абитуриенттерге келечектеги кесиби боюнча багыт берип, ар бир факультеттин ички жашоосу менен тааныштырды. Келечекте кандай кесиптин ээси болом? Эртең кайсыл турмушка кайсыл багыт алам? Ар бир баланын бүгүнкү мектеп бүтүрүүчүсүнүн оюнда өтө мындай бир түйшүктөлгөн суроо турат. Ушул суроо кайсыл жогорку окуу жайына барып өзүнүн документтерин тапшырганга чейин психикалык өзүнүн алакты кылып, тынчсыздануусун көбөйтүп, албетте бул жанагы психикалык турмушуна, жан дүйнөсүндө чоң ордун алат. Кесип тандоо бул келечекти тандоо деп түшүнөбүз, ошон үчүн ошол окуучуларга бүгүн өзүңүздөр көрүп аткандай баардык факультеттер эшигин ачып, өз жөнүндө жакшы маалымат берип атат. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө студенттердин коштоосунда экскурсия жүргүзүлүп, факультеттер менен тааныштырылды. Иш-чарага келген мектеп мугалимдери жана окуучулардын айтуусу боюнча окуу жай тууралуу кененирээк маалымат ала алышты. Иш-чара учурунда абитуриенттер университеттин шарттарынын жакшы экендигин жана ар тараптуулугун баса белгилей кетишти. Кудай буюрса, МВД университетине тапшырайын дегем негизи, анан ошол НАЦ университети абдан жакты, негизи жакшы университет экен. КНУнун жаккан себеби анткени бул жерде условия жакшы жана билим сапаты дагы башка университетке караганда жакшы деп эсептеп алдым. Биринчиден бул жак кооз экен, экинчиден окуусу жакшы деп уктум. Анан үчүнчүдөн кечээ мугалимибиз айтты, окугула ушу деп сайттан карап, кээбиркилерден сурадым, сураштырып, жакшы университет экен. Иш-чарада окуучулар өздөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, келечекке кадам шилтөөгө даяр экендигин тастыктап кетишти. Айрым абитуриенттер экскурсиядан кийин кайтарым байланышка чыгып, Улуттук университетке келип билим алууга убада беришти. Жаңы талпынуу учуп, жашоого кадам таштап жаткан мектеп окуучулары үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин эшиктери дайыма ачык. Кутман Расулбеков, Нурпая Забытов, Кубатали Мамытов, Адина Исамамбетова, Айжамал Бексултанова, Аяна Султанбекова. Баласагын ТВ.